ВИЧ – адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. СПИД кабылданган иммун жетишсиздик синдрому. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай каза болот. ВИЧ жана СПИДтен жабыр тарткан адамдардын организми гана жабыркабастан инсандын ички дүйнөсүнө да зыян алып келет. СПИД менен ооруган адамдын психологиясы өзгөрөт. СПИД оорусу корголбогон жыныстык катнашта, колдонулган шприцтерди кайра колдонууда, баңгизат кабыл алууда, энеден балага, башкача айтканда кош бойлуу аялдын ичиндеги балага, башка адамдын бритвасын колдонууда, кан куюштурууда, таза эмес медициналык каражатты колдонууда жугат. СПИД өтө коркунучтуу оору. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарында билип туруп башка адамдарга ВИЧ инфекциясын жугузуу коркунучуна дуушар кылгандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. СПИД жана ВИЧ оорусу бассейнде же сууда сүзүүдө, сүйлөшкөндө, өбүшкөндө, жалпы ажаткана колдонгондо, чогуу тамактанганда жугузуп алуу бир дагы жолу катталган эмес. 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү болуп саналат. Бул мыйзам 1988-жылы 1-декабрда кабыл алынган. СПИДтен сактануу үчүн башаламан жыныстык катнаштан, баңгизаттардан, жерде жаткан шприцти кармоодон алыс болуу зарыл. Жана ошондой эле туура тамактанып, жеке гигиеналык жана косметикалык каражаттарды колдонуп, спорт менен машыгып туруу керек.